Стэнфорд университетинин тарыхы. Улгайып калган Абышка менен кемпир ээрчишип Бостондун поездинен түшүп, тартынгансып университеттин ректордун кабинетине кирип келишти. Эшиктин оозунан катчысы жолдорун тосуп чыга калды. Эски уску кийинген айылдыктардын Гарвард университетинде эмне иши болду экен деп катчысы карап койду. Абышка жай гана ректор менен жолугуш керек экендигин айтты. Бирок жолуга албайт болчу. Ректордун аларды кабыл алууга убактысы жок. Кемпири уялыңкы күтүп турабыз деп сүйлөндү. Күтүп отуруп өздөрү эле тажап кетип калышат деген ойдо катчысы ордуна барып отурду. Бир нече убакыт өттү. Бирок Абышка менен кемпир ордуларынан жылган жок. Чыдамы кеткен катчы: «Бир аз убактыңызды бөлүп бербесеңиз, булардын кеткидей түрү жок», деп ректорду макул кылууга аракет кылды. Айылдыктарды ансыз деле жактырбаган жаш ректор араңда отуруп эшигин ачты. «Мендей болгон кишинин офисине кантип уялбай келишти» деп ичинен сүйлөндү. Маанайы чөгүп, ачуусу келип отурду. Карыган аял дароо сөз баштады. «Бир жыл мурун Гарвардда окуган эки уулун кырсыктан улам жоготушкан. Уулдарынын бул жерде эң бактылуу күндөрүн өткөргөндөрүн билген ата-эне эки баласынын урматына бир эстелик коюуну каалап келишкен». Муну уккан ректор түшүнүүнүн ордуна ачууланып: «Мадам!» деп үнүн катуу чыгарды. «Биз Гарвардда окуп кеткен ар бир өлгөн студент үчүн эстелик куруп отурсак, бул жер мазарга айланбайбы?» деп биртийди. Карыган аял «Жок» деп сөзүн бөлдү. «Эстелик эмес, балким бир имарат куруп берсекпи дегенбиз» деп сөзүн улады. Ректор эки карыган кишинин бутунан башына чейин бир карап алып: «Имарат дейсиңерби? Силер бир имарат куруш үчүн канча каражат керек экендигин билесиңерби? Акыркы курулган бөлмөбүз $7,5 миллион болду» деп ушуну менен сөз бүттү го деген ойдо кыйынсынып калды. Карыган аял Абышкасын карап: «Апей, университеттин курулушуна ушунча эле акча керекпи экен? Өзүбүз деле университет курчудай экенбиз» деди. Ректор таң калып эле отуруп калды. Абышка башын ийкеди. Лейланд жана Джейн Стэнфорддор эшикке чыгып кетишти. Чыгыш Калифорниядагы Пало-Альтого келишип, Гарвард теңсинбеген уулдарынын атын өмүр бою алып жүрө турган бир университет курушту. Американын эң мыкты университеттеринин бири болгон Стэнфорд